Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Чолпон Атадагы Акылман лицей эми түздөн-түз президентке баш ийет. Чолпон Ата шаарында Акылман президенттик лицей эми түздөн-түз өлкө башчыга баш ийет. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгонун президент маалымат кызматы кабарлады. Документте президенттик лицей билим берүү министрлигинин карамагынан чыгарылары жазылган. Мамлекеттик мекемени көзөмөлчүлүк кеңеши башкарып, аны каржылоо мамлекеттик бюджеттен эмес президенттик фонддон жүргүзүлөт деп жазылат маалыматта. Көзөмөлчүлүк кеңешинин түзүмү, компетенциясы, аны түзүү тартиби, мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү, алардын чечимдери кабыл алуу тартиби, көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө мыйзам жана президент тарабынан бекитилүүчү көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө жообу менен аныкталары кошумчаланган. Белгилей кетсек, быйыл Кыргызстанда Акылман президенттик лицей түзүлгөн. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Абдышата футбол клубу Түркмөнстандык Мервдини 8-3 эсебинде утту. 14 декабрда Кыргызстандык Абдышата футболдук клубу Түркмөнстандык Мерв футбол клубу менен оюн өткөрдү. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунан билдиришти. Маалым болгондой, Беттеш Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү. Беттеште 8-3 эсеби менен Абдышата жеңишке жетти. Эске салсак, 5-турдан кийин Абдышата оюнчу упай менен Е тайпасынын турнирлик жадыбалынын сап башында туруп, мөөнөттөн мурун турнирдин кийинки плей-офф баскычына чыккан. Белгилей кетсек, ата мекендик клубтар арасында канттык команда АФК кубогунун плей-офф баскычына жеткен алгачкы клуб болду. Тайпалык этап аяктагандан соң интерзоналдык жарым финал 2024 жылдын 6-7, 13-14 март күндөрү жана интерзоналдык финалдын оюндары өтөт. 17 жана 24 апрель күндөрү. Аталган оюндар үйдө жана коноктоо форматында уюштурулат. Андан соң башкы финалдык беттеш 2024 жылдын 5 майында орун алат деп айтылат маалыматта. Бишкекте жаңы жылдык салют атылбайт. Быйыл Ала Тоо аянтындагы жаңы жылдык майрамда салют атылбайт. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жаңы жылдык салюттан баш тартууну сунуштаган. Муниципалитет министрликтин сунушун колдой турганын кабарлап, мэриянын 2024 жылды тосуу майрамдык программасына салют атуу киргизилбегенин кошумчалады. Милиция Арстан Алай дайынсыз болуп жатканын айтып, ага издөө салды. Бишкекте Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдулдаев дайынсыз болуп жатканын Северлов райондук ички иштер баш башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, милиция анын уулу кайрылып, атасы Арстанбек Абдулдаев 13 декабрда саат 8:30 чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жатканын айткан. Аталган факт райондук ички иштер баш башкармалыгынын электрондук журналына катталган. Белгилери бою 170 см, чачын ак баскан, кыска, үстүнө кара спорттук костюм, бутуна кара кроссовка кийип жүргөн. Милиция изделип жаткан адам боюнча кандайдыр бир маалымат болсо 0312 43 32 75 0558 26 28 29 телефон номерлерине чалууну өтүндү. Арстан Алай коомчулукка зима не будет сөзү менен белгилүү болгон. Ал 2017 жылы президенттикке талапкерлигин да койгон. Мирбек Расулов аскер прокурору болуп тайындалды. Мирбек Расулов башкы прокурордун орун басары аскер прокурору болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Конституциянын 70-беренесинин 5-бөлүгүнүн 1-пунктуна 71-беренесине ылайык Расулов Мирбек Алишерович башкы прокурордун орун басары аскер прокурору болуп тайындалды деп айтылат маалыматта. Президенттин башка тескемесине ылайык Мукашев Сагындык Болотбекович башкы прокурордун орун басары аскер прокурору кызматтан бошотулду. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү.
урматтуу бир туугандар, мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгондугуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек Ембанк Полотбек А деп чыгат жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп кое берсеңиздер болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып кое берсеңиздер болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебиздин Илхандай көрсөтүп койгон да акыркы операциясында ушул мына дөмбөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп мындай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Артым менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буюрса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буюрса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буюрса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буюрса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буюрса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет. Президент башкы прокурордун орун басарын алмаштырды. Айтбаев Улан Таштемирович башкы прокурордун орун басары болуп тайындалды. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, тиешелүү тескемеге Садыр Жапаров кол койду. Ошондой эле президенттин башка тескемесине ылайык Токтогонов Кумарбек Кыдырбекович башкы прокурордун орун басары кызматтан бошотулду. Акыйкатчы Нарын шаарындагы тергөө абагына барды. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Нарын шаарындагы тергөө абагына барды. Акыйкатчы институтунан билдиришкендей, Жаманбаева тергөө абагындагы камераларда кармоо шарттар менен таанышты. Камалгандар кармоо шарттарына арызданышкан жок, бирок сот жыйындарынын маалында алардын укуктарын коргогону өтүнүштү. Андан соң акыйкатчы Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына барган. Жамиля Жаманбаева ал жактагы кароо шарттары менен да таанышып чыкты. Учурда убактылуу кармоо жайында кармалган жарандар жок. Алайкууга калың кар жаады. Ош облусуна караштуу Алайкуу айыл аймагына калың кар жаады. Бул тууралуу сүрөттөр социалдык тармактарга жарыяланган. Очейн Мырзаке Карагулжа Алайкуу автоунаа жолунун 74-85 чакырымында тамчы тилкесинде көлөмү болжол менен 16.000 куб метр кар көчкү түшүп, жол эки тараптан тең жабылган. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, автожолду кар көчкүдөн тазалоо үчүн 5 техника иштеп жатат, жабыркагандар жок. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн.
Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Акылбек Жапаров министрлер кабинетinin түзүмүн өзгөртүү боюнча президенттин да менин да оюм жок. Министрлер кабинетinin түзүмүн өзгөртүү боюнча президенттин да өкмөт башчы катары менин дагы оюм жок. Бул тууралуу министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров 14 декабрда жогорку кеңеште билдирди. Эликул Айбек Осмонов республика боюнча социалдык объектилерди куруу долбоорун натыйжалуу ишке ашыруу максатында мамлекеттик курулуш агенттигинин статусун министрликтин деңгээлине көтөрүү маселесин кароону министрлер кабинетине сунуштады. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин кызматкерлери тоодо жаракат алган адамды тик учак менен куткарып калышты. 14 декабрда Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жаракат алган жаранды тик учак менен Бишкекке алып келишти. Ведомстводан билдиришкендей, Жалал Абад облусунда эркек киши тоодон кулап, башынан жана бутунан жаракат алган. Куткаруучулар тез арада тик учак менен жабырлануучуну Бишкекке алып келип, медиктерге өткөрүп беришкен. Учурда ал киши дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ижарачы үй ээсин 350 000 сомго алдап кеткен. Ысык Ата районунда алдамчылыкка шектүү аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Арыз ээси 2023 жылдын 3 февралында милиция кызматкерлерине кайрылган. Анын айтымында 1982 жылы туулган жаран анын үйүндө ижарачы болуп жашап жүргөн. Ал ортодо биргелешип тигүү цехин ачууну сунуштап 350 000 сом алган. Бирок ошол бойдон дайынсыз болуп качып кеткен. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык менен катталып, ыкчам топ тарабынан АФ аттуу жаран шектелип кармалды. Ал убактылуу камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Карагулжада 5 жаран бараткан унаа жол кырсыгына кабылды. Ош облусунда жол кырсыкка кабылган 5 жаран куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 14 декабрда Мырзаке Карагулжа Алайкоо автоунаа жолунун 19 чакырымда Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоунаа жолдон чыгып, каналдын жээгиндеги даракка урулган. Ичинде 3 аял, 2 жаш бала болгон. Жерине Карагулжа райондук Өзгөчө Кырдаал башкы башкармалыгынын автоунаасы менен 5 куткаруучу тартылып, аталган 5 жаранга жардам көрсөтүлүп каралды. Чек ара кызматы Бишкек Алматы жолунда унаа кыймылы убактылуу токтотулганын эскертти. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкесиндеги өткөрүү пункттары штаттык режимде иштеп жатканын улуттук коопсуздук кызматынын чек ара кызматынын маалымат жана байланыш башкармалыгынан билдиришти. Бирок Казакстанда аба ырайынын начарланышына катуу боронго жана Жамбыл облусунда көрүү мүмкүнчүлүгү чектелгенине байланыштуу Бишкек Алматы эл аралык унаа жолунда унаалардын кыймылы убактылуу токтотулду. Кыргызстандан Казакстанга бара жаткан жүк ташуучу транспорт каражаттарынын айдоочуларынын өмүрүн жана ден соолугун сактоо максатында чек ара кызматы айдоочуларга жолдун ар кайсы тилкелеринде узак убакытка токтоп турууга даяр болууну жана биринчи зарылдыктагы нерселерди, тамак аш, жылуу буюмдар, суу жана күйүүчү майлоочу материалдарды камдап алууну сунуштайт. Мындан тышкары жол кыймылы жандангандан кийин Казакстандан Кыргызстанга унаалардын көп агымы келиши мүмкүн деп эскертишти чек ара кызматынан. Эске сала кетсек, аба ырайынын начарланышына байланыштуу 13 декабрь эртең менен казак тарап Кордай аркылуу өтүүчү кыймылды убактылуу жапкан. Чектөө унаалардын бардык түрлөрүнө тиешелүү. Ошто тергөө абагынын башчысы маңзат ташууну калкалаган деген шек менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жазаларды аткаруу кызматынын Ош шаарындагы номер 25 мекемесинин жетекчиси Жаныбек Ураимов атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин билдирди. Ал өзү башкарган жабык жайга маңзат ташууну калкалаган деп шек саналууда. Маалыматка ылайык атайын кызмат менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгы номер 25 мекемесине маңзаттарды ташып саткан каналды аныктап ишине бөгөт койгон. Тергөөдө кылмыштуу схеманы номер 25 тергөө абагында жаткан Кыргызстандын жана Татарстандын жарандары уюштурганы, алар Дженга Кайман аты менен белгилүү Кадырбек Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү экени аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында кылмышка шектүү катары Ош шаардык жаза аткаруу кызматынын номер 25 мекемесинин башчысы Жаныбек Ураимов мекеменин башка жооптуу кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, атайын мекеменин аймагына баңгизаттарды тоскоолдуксуз өткөргөндүгү үчүн системалуу түрдө акча алып турган деп айтылат маалыматта.
Ал схема боюнча Тажикстандын Жараны Согди облусундагы каналдар аркылуу Оштогу номер 25 тергөө абагында жаткан адамдарга маңзатты ай сайын жеткирүү каналдарын уюштурган. Ал каражатты Жаныбек Ураимов абактагы положениясы деп аталган аты жана башка адамдар бөлүшүп турганы такталган. Тинтүү иштеринде номер 25 мекемесине баңгизатты өткөрүү аракети учурунда тамак аш азыктарынын арасына каттылган 1 килограмм ооган гашишы алынган. Андан тышкары тергөө жайына маңзат алып кирүүгө аракет кылгандагы 4 киши кармалган. Алардын ичинен 2 адамдан номер 25 абакка киргизүүгө багытталган 1,3 килограмм ооган гашишы табылган. Жаныбек Ураимов атайын кызматтын дагы 4 адам Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кармалгандардын адвокаттары менен жакындары комментарий бере элек. Окуя тууралуу ЮИС министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматы да азырынча маалымат тараткан жок.